чек ара боюнча президентке туура эмес маалымат берилген. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча президент Сооронбай Жээнбековго туура эмес маалымат берилген. Бул тууралуу Лейлек районунун Катраң айылдык кеңешинин депутаты Сапаралы Бөрүбаев Марал радиосуна берген маегинен билдирди. Анын айтымында тажик тараптын башкы максаты Варух анкалына коридор издөө. 18 километр кирип келди. Варухка жетишине 2 километр калды. Кошуналардын түпкү максатын билебиз. Күнүмдүк тиричиликте алар менен базарыбызда, мазарыбызда бир. Комиссиядагы коррупциялык иштердин айынан ушундай кырдаал жаралып, аким ашты губернатор төстү сүйлөп турган мезгил, дейт Бөрүбаев. Эске салсак 14 сентябрга Жакка Өрүк айылында такталбаган жердеги жолдун чекесине тажик жарандары 10 машина шагыл төгүп койгон. Андан соң аталган аймакка Кыргызстандын жана Тажикстандын жергиликтүү тургундары чогулуп, кечинде кайрап тарашкан. Ошондой эле Лейлек районунун Максат айылында такталбаган чек ара аймагына тажик тарап курулуш иштерин баштаган. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлдөрү жолугушуп, кыргыз тарап курулуш ишин токтотууну талап кылган. 15 сентябрда тажик тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн чек ара кызматынын башчысынын орун басары Абдикарим Алибаев Баткенге барган. Урматтуу бул видеону көрүүчүлөрү жана биздин катталуучулар, бул видео менен бөлүшүп биздин каналга каттала кетиңиз. Бизге чыккан маалыматтардан биринчилерден болуп кабардар болуңуз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Илимбек Исраилов. Мындан кийин жаңы жана Кыргызстанда кызуу талкууга алынган маалыматтар менен сиздер менен бөлүшүүгө сөз беремин. Аман болуңуздар.